Assalamu алейкум угарман. Сиз Жүрөктүн ачкычы каналындасыз. Бул каналда Кур'ан-ы Каримдин кыргызча маанисин угасыз. Кур'ан Аллахты эстөөнү жана туура жолго чакырат. Кулак салып ниет менен угуңуз. Пайдалуу болсо жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. Бул аятта Аллах Таала Имрамдын кызы Мариямдын окуясын улантат. Ошентип, Мариям кыз чоңойгондо ибадатта, тазалык такыбада эң бир жогорку даражага жетет. Ошондо периштелер: "О Мариям, Аллах сени тандап жаман пейил сыпаттардан тазалады жана ааламдагы бардык аялдардан абзел кылды. О Мариям, Роббиңе моюн сунууну улантуу менен көп ибадат кыл жана өзүңдү Аллахтын алдында төмөн тутуп, Аллах берген неаматтар үчүн ага сажда кыл жана руку кылуучулар менен бирге руку кыл" дешти. Бул окуялар, о Мухаммад, сен үчүн кайып кабарлары. Биз ал кабарды сага Жебрейли периште аркылуу кабарлап жатабыз. Анткени Мариям төрөлүп апасы аны назир кылуу үчүн ибадатканага алып келгенде, ибадаткана кызматчылары эми кимибиз Мариямга кепил камкор болот деп калемдерин чучугулак катары таштап жатышканда жана Мариямды талашып жаңжалдашып турганда сен алардын арасында жок болчусуң. Бул тарыхый окуяларды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарабынан окулуп берилүүсү анын Аллахтан кабар вахий алган элчи экенине эң чоң далилдердин бири. Болбосо эч кимден эч кандай илим албаган, жазууну билбеген Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өз заманынын 570 жыл мурун болуп өткөн бул окуяларды кайдан билмек эле? Бир кезде периштелер айтты: "О Мариям, Аллах сени ысымы Ыйса Масих ибн Мариям болгон өзүнүн сөзү менен сүйүнтөт. Ал дүйнө акыретте мартабалуу жана Аллахка эң жакын адамдардан болот. Дагы ал адамдарга бешикте жана чоңойгондо сүйлөйт жана салих таза адамдардан болот." Мариям төрөгөндө кара мүртөз яхудилер аны жаман атты кылып жалаа жабышат. Ошондо бешиктен Ыйсанын Аллах сүйлөткөндө апасынын тазалыгын айтат. Ал эми чоңойгондо болсо өзүнүн пайгамбар болгонун жана Аллахтан дин шарият алып келгенин сүйлөйт. Мариям айтты: "О Роббим, мени эч бир эркек адам кармабаган болсо, кайдан бала болсун?" Аллах айтты: "Ушундай Аллах өзү каалагандай жаратат. Ал бир ишти өкүм кылса, ага бол дейт жана ал иш ошол замат болуп калат." Ыйса пайгамбардын Калимуллах, башкача айтканда Аллахтын сөзү экенинин төркүнү ушул жерде маалым болот. Анткени ал Аллахтын бол деген сөзүнөн улам атасыз эле жаралып калган. Кийинки аятта периштелер Мариямга Ыйсанын сыпатын жана куш кабарын айтууну улантышат. Жана Аллах ага жазууну, данышмандыкты, Тооратты жана Инжилди үйрөтөт. Исраил урпактарына элчи пайгамбар кылат. Анан Ыйса аларга айтат: "Мен силерге Роббиңердин менин чын пайгамбар экенимди далилдей турган төмөндөгүчө белгилер, можизалар алып келдим. Силерге ылайдан, куштан сөлөкөттү жасап, ага үйлөсөм, Аллахтын уруксаты менен тирүү куш болуп калат. Аллахтын уруксаты менен сокурларды, пес ала ооруларды айыктырам, өлүктөрдү тирилтем жана мен силерге үйүңөргө эмнени жеп, эмнени сактап койгонуңарды да айтып бере алам. Албетте, ушул нерседе силер үчүн мени пайгамбар экениме далил болгон белгилер бар, эгер ишенсеңер. Мен силерге өзүмдөн мурунку Тооратты тастыкташ үчүн жана силерге Тооратты арам кылынган кээ бир нерселерди адал кылыш үчүн пайгамбар болуп жиберилдим жана мен силерге Роббиңерден аят далилдерди алып келдим. Эми Аллахтан корккула жана мага моюн сунгула. Албетте Аллах менин да Роббим, силердин да Роббиңер. Анын өзүнө гана ибадат кылууга туура жол ушул." Ал Ыйса алардан капырчылыкты сезип калганда шакирттерине: "Аллахтын жолунда ким мага жардамчы болот?" деди эле. Шакирттери: "Биз Аллахтын жардамчылары болобуз. Аллахка ыйман келтирдик жана күбө болгон. О Ыйса, биз мусулманбыз. О Робби, биз сен түшүргөн нерсеге ыйман келтирдик жана сен жиберген пайгамбарга ээрчидик. Эми бизди өзүңдүн жалгыздыгыңа
диниңдин акыйкаттыгына күбө болчулардын катарына жазып кой дешти. Кийин яхудийлер Ыйсаны кармап, айкашкан жыгачка асып өлтүрөбүз дешип, айлакерлик менен бул пландарын аткарууга киришишти. Бирок алардан көрө көбүрөөк амалкер болгон Аллах Таала башка бир адамды Ыйсага түспөлдөштүрүп, Ыйсаны тирүү бойдон асманга көтөрүп кетти. Яхудийлер Ыйсага түспөлдөштүрүлгөн кишини кармап, айкашкан жыгачка асып өлтүрүшүп, Ыйсаны өлтүрдүк деп ишенип калышты. Алар айлакерлик кылышты эле, Аллах да амалкерлик кылды. Аллах амалкерлердин эң мыктысы. Бир кезде Аллах айтты: "О Ыйса, мен сени өзүмө алуучу, өзүмө көтөрүүчү жана сени капырлардан тазартуучумун. Жана сага ээрчиген адамдарды кыямат күнүнө чейин капырлардан жогору кылуучумун. Кийин бардыгыңар мага кайтасыңар. Анан мен силер талашкан нерсеңер боюнча араңарда өкүм кыламын." Бул аятта бир нече далилдер бар. Ыйса алейхисаламды Аллах Таала тирүү бойдон асманга өзүнө алып кеткен. Адашкан Ахмадия жамааты ушул аятта мутафафика деген сөздү өлтүрүүчүбүз деп которушат жана Ыйса алейхисалам өлгөн деп ишенишет. Ахлу сунна аалымдары болсо алуучубуз деп которуп, муну менен Аллах Таала Ыйсаны өлтүрбөй, өзүнө асманга көтөрүп алганын тастыкташат. Эгер бул жерде мутавафиканы өз маанисин колдонсо, анда биз сени уйку менен өлтүрүүчүбүз деп маани берилет. Анткени башка аят хадистерде адамдардын уйкусу кичине өлүм экени айтылган. Дагы бир аятта Аллах Таала мындай деген: "Яхудийлер Ыйсаны өлтүргөн да эмес, аскан да эмес." Куран угуп жүрөк тынчтык тапсын. Укканыңыз үчүн Алла ыраазы болсун.